Кумандуу кечиңиздер менен түз эфирде күндөмү маалыматтык программасынан толукталган чыгарылышы. Студияда мен Адина Байышбекова, саламатсыздарбы? Алгач бүгүнкү чыгарылыштын кыскача мазмуну менен таанышыңыздар. Кыргыз-тажик чек арасында курал колдонулган окуя катталды. Учурда аймакта абалгандай. Кыргызстан мусулмандар дин башкармалыгы маркумду акыркы сапарга узатууда ысырапкорчулуктун алдын алуу жөнүндө фатва чыгарды. Кыргызстандын аймагындагы менчик бала бакчалардын баары текшерүүдөн өткөрүлөт. Жаба шаарындагы социалдык кызматкерлер автобус каттамдарында бекер жүрө алышат. Эгер бул демилгени шаардык кеңештин депутаттары колдоп берсе. 10 март күнү күндүзгү саат 10:50 чамасында Баткен районунун Тескей жерлигинде Кыргыз-тажик чек ара тилкесинин такталбаган аймагында курал колдонуу менен чыр-чатак катталды. Тажикстандын чек ара кезмети мурда колдонулуп келген жүрүү багытын өзгөртүп, чек араны кайтаруунун жаңы чегине чыгышып, Кыргыз Республикасынын УКМКнын чек ара кызматынын чек кезметин аталган аймактан кетип калуусун талап кылышкан. Жерине тажик чек арачыларына кошумча күчтөр келип, сандык артыкчылыктарынан пайдаланып, жаңы чекке кирүүгө аракет кылышкан. Ошол эле учурда кыргыз чек арачылары тажик аскер кызматкерлеринин ниетин ишке ашырууга жол беришкен эмес. Натыйжасында ок атышуу орун алып, ал 10 минутага созулган. Ок атышуунун жыйынтыгында кыргыз тараптан жарадар жана жаракат алгандар болгон жок. УКМКнын чек ара кызматы Тескей жерлиги мамлекеттик чек аранын такталбаган аймагына кирерин жана Кыргызстандын жарандары пайдаланып жаткандыгын белгилейт. Баткен облусундагы чек ара кайтаруу тарамдары күчөтүлгөн тартипте кызмат өтөөгө өтүштү. Окуяга байланыштуу эки тараптуу сүйлөшүүлөр жүрүп, анда Кыргызстан менен Тажикстандын чек ара өкүлдөрү чыр-чатак орун алган жерге тартылган кошумча күч, каражаттарды жана техникаларды туруктуу жайына жайгаштырууну келишишти. Саат 16:00 карата Кыргыз-тажик мамлекеттик чек ара тилкесинде кырдаал туруктуу деп мүнөздөлөт. Кыргызстандын Баткен жана Тажикстандын Сагдей облустарынын губернаторлору бүгүндөн баштап чыр-чатактарды болтурбоо жана алдын алуу боюнча керектүү чараларды көрүп башташат. Сүйлөшүүлөрдүн жүрүшүндө эки тараптын аскер кызматкерлеринин Кыргыз-тажик мамлекеттик чек ара тилкесинде өзүн алып жүрүү эрежелерин сактоо боюнча суроолор көтөрүлдү. Кыргызстан менен Тажикстандын чек ара өкүлдөрү чыр-чатак орун алган жерге тартылган кошумча күч, каражаттарды жана техникаларды туруктуу жайына жайгаштырууну келишишти. Саат 16:00 карата Кыргыз-тажик мамлекеттик чек ара тилкесиндеги кырдаал туруктуу деп мүнөздөлөт. Жогорку кеңештин депутаттары Бүтүн Кыргызстан фракциясынын лидери Адахан Мадумаровду кылмыш жоопкерчилигине тартууга макулдук берген жок. Аталган иш боюнча түзүлгөн депутаттык комиссиянын корутундусун угуу жана кароо маселеси жабык эшик артында каралды. Журналисттердин суроосунда жооп берген бир нече депутат комиссия башкы прокурордун сунушун четке кагуу чечимин кабыл алганын айтышты. Ал чечимди эл өкүлдөрүнүн баары бир добуштан колдогону белгилүү болду. Башында башкы прокуратура Мадумаровду мамлекетке чыккынчылык кылуу беренеси менен айыптаган. 3 март күнү кылмыш ишти кызмат абалынан кыянаттык менен пайдалануу беренесине өзгөрткөнү белгилүү болду. Эске салсак, Мадумаров буга чейин Кыргыз-тажик чек арасында 4 көчө тилкесине байланыштуу протокол тууралуу башкы прокуратурага бир нече ирет сурак берип чыккан. 10 февралда башкы прокурор парламенттен эл өкүлүн жоопко тартууга макулдук берүүнү өтүнгөн. Мындан улам кылмыш ишин иликтөө үчүн 6 депутаттан турган комиссия түзүлгөн. Кумтур маселесине байланыштуу маселе жогорку кеңеште жабык эшик артында каралды. Анда министрлер кабинетинин токтому аркылуу жактырылган кыргыз тарап менен канадалык компания Centra Gold Inc ортосундагы өз ара дооматтарды жөнгө салуунун шарттары жана форматы жөнүндөгү маселе талкууланган. Кумтур маселеси колдоого алынды. Кененирээк кабарчыбыз сөз алат. Кече 9 мартта жогорку кеңеште Кыргызстан менен Centra Gold Inc компаниясынын ортосундагы өз ара дооматтарды жөнгө салуунун шарттары боюнча маселе жабык эшик артында талкууланып, колдоого алынды. Кыргыз Республикасынын министрлер кабинетинин 2022 жылдын 4 мартында номер 102 Кыргыз тарап менен Centra Gold Inc канадалык компаниясынын ортосундагы өз ара дооматтарды жөнгө салуунун шарттары жана форматы жөнүндө токтом ушул маселени күн тартибине киргизип, уруксат берсеңиздер саат 14:00 жабык эшигинде карап берүүңүздөрдү суранабыз. Жыйынга министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров баштаган бардык өкмөт мүчөлөрү катышты.
Кийинчерээк президент Садыр Жапаров парламентте кайрылуу жасап жатып, кумтөр маселесине да токтолду. Мына бүгін кумтөр маселесин колдоп бердиңиздер. Терең ыраазычылык билдирем. Алдыда дагы бир топ орчундуу маселелер мамлекетибизди экономикалык кризистен чыгарып кетүүчү эң чоң долбоорлор болот. Аларды да сиздерге алып келебиз. Сиздер менен биргеликте коркпой, эки жакты карап кылчактабай, чечкиндүү кадамдарга барып, тездик менен алдыга жылууну уланта беребиз. Буга чейин экономикалык көрсөткүчтөр дагы эки түрдүүчө эсептелип келгенин адистер билдиришет. Өлкөнүн экономикасын алдыга жылдырууда кумтөрдүн мааниси чоң экенин экономист айтат. Анткени өзүбүздүн республика күчү менен, кумтөрдүн өтүшү менен бюджетибиз жылдага караганда быйла жогорулайт. Кумтөр мурун буга чейин экономикалык көрсөткүчтөрдүн бардыгын кумтөрдү эске алганда, кумтөрдү эске албаганда деп эсептечүбүз. Кумтөр өзүнчө бир роль ойночу да. Азыр эми өзүбүздө эле буйрса чоң жардамы тиет мамлекетибиз үчүн. Былтыркы жылдан тарта айлык акылар жогорулап, жөлөк пул жана пенсия көбөйтүлүүдө. Бул да болсо кумтөрдүн экономикага кошкон таасиринин айкын жыйынтыгы катары экономисттер белгилешет. Былтырдан баштап, өзүбүз ээлик кылгандан баштап 14,5 миң тонна башты 200 миллиондой доллар бизге калып атат да. Ага чейин Кыргызстандын бюджетине 2 миллиондой доллар төлөп келген бюджетке дивиденд түрүндө. Азыр мына бир жылда уже 200 миллиондой доллар бизге калып атат. 100 эсе да, 100 эсе пайда. Бул белгилүү. Албетте чоң мааниси тиет. Садыр Жапаров 2 январда кумтөр алтын кенине барып, анын ишмердүүлүгү менен таанышкан. Иш сапардын жүрүшүндө Кумтөр Gold Company компаниясын толугу менен Кыргызстанга өткөрүп берүүнү камтыган тынчтык келишимин талкуулоону жыйынтыктап жатканы белгиленген болчу. Кумтөрдү Кыргыз өкмөтү 2021 жылы май айында өз карамагына алган эле. Аклай Карабаева, Замирбек Тойчубаев, Регион. Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров кол койгон токтом менен Кыргызстандагы Тоо-Кен тармагын караган. Дагы бир Кавак улуттук компаниясы ачык акционердик коому түзүлдү. Улуттук компания кара кече жана Миңкош көмүр кендерин натыйжалуу иштетүү максатында түзүлгөн. Баштапкы капиталы 1 миллион сом деп белгиленген. Кавак улуттук компаниясынын уюштуруучусу мамлекеттик мүлктү башкаруу фонду болуп саналат. Буга байланыштуу фондко Кавак улуттук компаниясынын уставын бекитип, мамлекеттик каттоодон өткөрүү, балуу кагаздарга болгон укугун уюштуруп берүү милдеттери жүктөлдү. Бишкекте түзөтүү мекемелеринин биринде жазасын өтөп жаткан адамдар башка соттолгон кишиден коркутуп, үркүтүп 30 000 сом өлчөмүндө акча талап кылган аныкталды. Ички иштер министрлигинин абактагылар каражатты сырттагы тааныштар аркылуу алдыртканын көрсөттү. Шектүү катары түрмөдөгү 2 киши аныкталган. Бири каракчылык үчүн соттолгон Нарын облусунун 25 жаштагы тургуну болсо, экинчиси зордуктоо боюнча жазасын өтөп жаткан Жалал Абад облусунун 28 жаштагы тургуну экендиги белгилүү болгон. Ички иштер министрлигинин экөөнүн тең кылмыш чөйрөсүндө статусу жогору экенин билдирди. Ушул жылдын февраль айынын ортосунда соттолгон киши опузалаган адамдарга 15 000 сом которгон. Абактагылар калган 15 000ди өзүнүн жакындары аркылуу Бишкектеги кичи райондордун биринин алдыртканга аракет кылышкан. Ички иштер министрлигинин кызматкерлери ал жактан түрмөдөгүлөргө көмөктөшкөн 22 жаштагы 2 баланы кармаган деп жазылган маалыматта. Кармалгандардын жанынан мурда акча которулган банк картасы табылган. Аталган факты боюнча опузалап талап кылуу менен кылмыш иши козголгон. Кыргызстанда 10 мартка карата коронавирус 20 адамдан аныкталды. Бул тууралуу Саламаттык сактоо министрлиги билдирди. Акыркы суткада 27 адам илдеттен сакайып чыкса, 1 бейтап каза болду. Бүгүнкү күндө стационарда коронавирустан 133 бейтап, амбулатордук түрдө 249 адам дарыланууда. Кыргызстанда клиникалык базалык талапка жооп бербеген медициналык окуу жайларды кыскартуу боюнча атайын комиссия текшерүү иштерин алып барууда. Буга чейин саламаттыкты сактоо министри Алымкадыр Бейшеналиев өлкөдөгү медициналык багытта билим берген 23 окуу жайдын 17син жабуу керектигин демилгелеп чыккан. Бул кадамдын жыйынтыгы күнгөй тескейи кандай болот, кененирээк кийинки материалда.
Маалым болгондой, өлкөдөгү медициналык багытта билим берген 23 окуу жайдын 17-син жабуу боюнча маселе көтөрүлүп, буга айрым университеттердин клиникалык базасы талапка жооп бербегени себеп болгон. Мындан улам президенттин алдындагы коррупцияга каршы ишкердик кеңеш бул жаатта текшерүү иштерин жүргүзүп жатканы айтылат. Кандай вуз, кандай инфраструктурасы бар, кандай мугалимдери бар, алардын деңгээли кандай, программасы кандай. Бүт ар бир вуз боюнча биз бүгүн мындай так маалыматыбыз бар десек болот да. Ошон үчүн буякта жаап салып, анан жоюп салып деген суроо турбаш керек. Биз деген өзүбүздүн рекомендациябызды карап атабыз. Кандай ишти ачык алып барыш керек, ушу проблеманы чечиш үчүн депчи. Кыргызстанда медициналык окуу жайлар соңку 5 жыл ичинде кескин көбөйгөн, бирок алардын ар биринде лицензиялык талаптарга жооп берген шарттар каралганбы деген суроо турат. Эң башкы этабында мүмкүнчүлүктөр берген вузду ачканга, бирок аларга мындай талап коюлган. 1-2 жылдын ичинде багы медициналык студенттер практикалык окуусуна жакындап келгенге чейин булар уже клиникалык базасын даярдап туруп, ошого чейин бүт баарын камтып, багы даяр болуп турушу керек деген. Өлкөнүн медициналык окуу жайларында 28 миңден ашуун чет элдик жаран билим алат. Алардын 8 миңге жакыны коңушу өлкөлөрдөн болсо, 20 миңдейи Пакистан, Индия, Бангладеш сыяктуу мамлекеттен келгендер. Мындан улам студенттердин санын жоготпош үчүн окуу жайларды кыскартуунун ордуна медициналык базасын чыңдоо керек дейт Жаркынбек Касымбеков. 20 миңден ашык студент жок дегенде жылына 8-9 миң доллар калтырат биздин өлкөгө. Ал 160 ашык миллион доллар дегенди эсептик да. Мындай эбегейсиз чоң каражатты биз көңүлдөн тыш калтырып коюу мүмкүн эмес. Тескерисинче колдон келсе биз аны өнүктүрүп, жакшы сапатын жогорулатып, экспортты өнүктүрүшүбүз керек. Кыргызстандагы жалпы медициналык окуу жайлар менен факультеттер 15 мартка чейин текшерилип, жыйынтыктар чыгарылары маалымдалды. Текшерүүнүн жүрүшүндө базалык талапка жооп бербеген окуу жайлар аныкталса, аларга карата тиешелүү чаралар көрүлөрү эскертилет. 6 форма деп коебуз. 6 форма бул клиникалык базалардын болушу, материалдык ресурстардын жана материалдык базалардын баарын камсыз кылуу алардын компетенциясына кирет. Ал боюнча алар иш алып барып атышат, анализдер жүргүзүп атышат. Биз азырдагы талаптарды күчөтүп атабыз. Эске салсак, буга чейин саламаттыкты сактоо министри Алымкадыр Бейшеналиев өлкөдөгү медициналык багытта билим берген 23 окуу жайдын 17син жабуу сунушун айткан. Гүлдана Момунова, Алымбек Бектурганов, Регион телеканалы, Бишкек шаары. Саламаттык сактоо министри Алымкадыр Бейшеналиев менчик клиниканын ичиндеги чуу боюнча түшүндүрмө берип, эмнеге эмоцияга алдырганын айтты. Саламаттык сактоо министрлигинин маалымат кызматы Бейшеналиевдин эртең мененки кырдаал тууралуу айткандары боюнча түшүндүрмөсүн жарыялады. Министр анда бейтаптарга бош орун жетпей жатканын белгилеп, ооруканага жатуу үчүн кезерип кезек күтөрүн кошумчалаган. Биз оорукананын имаратын бошотуу боюнча ишти баштаганыбызга туура 1 ай болду. Мэрия бул клиника менен ижара келишимин токтотту. Бардык мөөнөт бүттү. Биз мындан ары күтө албайбыз. Бейтаптарды дарылоо үчүн бош орун керек. Эмоцияга алдырып койгонум үчүн кечирим сурайм. Бирок көпчүлүк ишкерлер кичинекей акча төлөп коюп, мамлекеттин мүлкүн узак убакыт колдонот. Бул туура эмес. Алар мамлекеттин бюджетине жарытарлык каражат төкпөйт. Болбосо бул имараттан кетпей жүрө беришмек эмес деген ал. Кыргызстандын муфтияты маркумду узатуудагы ысырапкорчулукту алдын алуу жөнүндө фатва чыгарды. Анда ислам шариятында маркумду акыркы сапарга узатууда сөөк чыккан үйдө 3 күнгө чейин казан асып мал союлбай, тамак берилбей турганы белгиленген. Учурда бул жаатта түшүндүрүү иштери дин өкүлдөрү жана күч түзүмдөрү тарабынан да жүргүзүлүп жаткан учуру. Кененирээк кабарчыбыз сөз кылат. Кыргызстан мусулмандар дин башкармалыгы маркумду акыркы сапарга узатууда ысырапкорчулукту алдын алуу жөнүндө фатва чыгарды. Учурда президенттин жарлыгын жана муфтият тарабынан чыгарылган фатваны калкка түшүндүрүү иштери жүргүзүлүүдө. Аткарылуусунан кабар бере турган болсок, муфтийнин дагы бир орун басарынын жетекчилигинде бир топ жумушчу топ Ысык Көл областынан баштап түшүндүрүү иштерин жүргүзө баштады.
Ысык Көл областын түрө кыдырып түшүндүрүп келди. Буюрса эмки жумадан баштап башка аймактарга да биз дин кызматкерлеринен борбордук кеңшелеп коюп бердик. Дин башкармалыгынан кийинчерээк адамдардан түзгөн жумуш топтор түшүндүрүү иштерин жүргүзөбүз. Аны менен сырткары Азирет муфтийдин буйругу чыккан 7 облус, 2 шаар, жалпы 9 кажатыбыз бар. Аларга, казыларга жана 59-60га жакын хатибияттар бар. Булардын бардыгына буйруктар жеткен. Фатваны элге түшүндүрүү иштери жума намаздарында, жөнөкөй намаздарда, аш тойлордо, эл чогулган жерлерде түшүндүрүү иштери жүргүзүлүүдө. Маркумду акыркы сапарга узатууда сөөгү чыкканында 3 күнгө чейин казан ашып мал союлган. Шариятта казан ашып мал союлбайт. Буларды баяндоо менен муфтият төмөндөгүдөй чечим чыгарган. Казалуу үйдө алгачкы 3 күн ичинде мал союлуп келгендерге дасторкон жайылып тамак аш берилбесин. Маркумга атап үчүлүк, бейшембилик, 40-лык жылдык өткөрүү бир дагы диний китепте айтылган эмес. Маркумду коюп жатканда жыртыш таратуу, кийит кийгизүү шариятта жок, күмбөз тургузуу, эстелик коюу, коргон айлантуу шариятта жок нерсе. Ысырапкерчилик, ага кете турган акчаны жетим жесирлерге, жакыр муктаждарга берсе, сообу пайдасы көбүрөөк болот. Фатваны аткаруу Кыргызстандагы бардык мусулмандар үчүн шариаттык милдет болуп эсептелет. Президенттин үй бүлөлүк салтанаттарды жана маркумду эскерүү үрп-адаттарын тартипке келтирүү боюнча жарлыгын жергиликтүү тургундарга жеткирүү максатында профилактикалык түшүндүрүү иш-чаралары Ички иштер министрлиги тарабынан дагы өткөрүлүүдө. Ички иштер органдары тарабынан дагы өз кезегинде бир катар жумуштар жүрүп жатат. Тагыраак айтып кетсек, бул министрликтин тескемеси чыккан. Тескеме негизинде бардык жердеги ички иштер башкы башкармалыктарына, ички иштер органдарына, райондук ички иштер органдарынын баарына тең тапшырмалар коюлуп, жаатында ушул ысырапкорчулукту алдын алуу боюнча элге, калың катмарга толук кенен кесирип түшүндүрүү иштерин жүргүзүү боюнча бул максатта бизде бардык райондордо милициянын көчмө кабылдамасы деп аталган мобилдүү автоунааларыбыз бар. Ошол эле учурда коомчулук президенттин бул жарлыгын колдоорун айтып, ысырапкерчилик элдин социалдык экономикалык жашоосуна терс таасирин тийгизип жаткандыгын белгилешет. Мен туура эле го дейм. Себеби адамдардын көбү эле бул нерсеге өзү каршы. Бүт эле инсанияттын бардыгы өзү каршы буга. Эч кандай буга бир тыюу салган, бир неме кылган жерлерин бир колдогон адамды көргөн деле жокпуз. Кудайга шүгүр, эми азыр бардыгында түшүнүк бар. Бирок сойгон адамдар деле өздөрү нааразы болуп соётпайбы? Негизинен бул туура деп эсептейм. Өтө эле ысырапкорчулук. Жана 2-3төн, жана 1 жылкы деле ордук кылат. Мындай жеңилирээк майда бир кой болобу, ушундай кылса, мисалы үчүн эми алыстан келген тууган уруктар болот да. Ошолорго чай бериш керек дегендей. Ушул нерсеге кошулам, 100% кошулам да. Өтө жакшы. Туура чечим чыгарган. Бийлик жагынан дагы, муфтият жагынан дагы туура бир келишим менен туура чечим чыгарды да. Мен бул эмени уккандан бери Садыр Жапаровдун выступлениясын эмелерди уккандан бери туура чечим деп атам. Эң жогорку жактагылар айтып аткандан кийин жөнөкөй адамдар деле түшүнүш керек. Бул туура чечим. Себеп дегенде бирөөнүн бирдемеси өлсө, малы жок болсо да карыстап алып, анан союп атпайбы? Закондон иштетилип чыгарылган нерсеге биз макул болдуктан мындай жакшы эле көз караштабыз. Ошондой эле маркумга соо алып берүү тамак аш менен гана чектелбесин. Коомчулукка пайдасы тие турган мечит, медресе, мектеп, оорукана сыяктуу мекемелерге керектүү жабдууларды алып берип койсо, сообу андан дагы көбүрөөк болору кошумчаланган. Маркумду акыркы сапарга узаткандан кийин бир күндү белгилеп эмес, карыз албай шартына жараша ыйыксан кылуу соо иштерди аткаруу талапка ылайык экендиги айтылат. Алишер Асанов, Калыс Өмүралиев, регион. Кыргызстанда азык-түлүккө болгон баа кымбаттап жатат. Акыркы учурда Орусия менен Украинанын айланасындагы кырдаалдан улам доллар кескин көтөрүлгөн. Ага ылайык өлкөгө сырттан ташылып келинген товарлар күн сайын бааларын өзгөртүүдө. Биздин чыгармачыл топ бүгүн Ош шаарындагы базар баалары менен таанышты. Кыргызстанда азык-түлүктүн баасы күн сайын өсүүдө. Орусия менен Украинанын айланасындагы кырдаалдан улам доллардын курсу кескин көтөрүлүп, өлкөгө сырттан ташылып келинген товарлар кымбаттаган. Өзгөчө өсүмдүк майы, кум шекер, уун жана жумуртканын баалары өскөн. Бул четтен келет. Шекерди өзүбүздүкү токтоп калды, Белоруссиянын шекери келип атат. Майлар Россия, бизде май жок, өзүңөр билесиңер. Анан дыйкандардын күрүчтөрү да көтөрүлө баштады. Россиядан келген бүт круппалар, күрүчтөр бар көтөрүлдү.
дагы эмнелерибиз бар, чайларыбыз дагы көтөрүлдү. Биринчи очередь эле томат көтөрүлгөн. Өзүбүздүн Кыргызстандан чыккан томат биринчи көтөрүлдү. Ичиндеги товар биздики болсо дагы ишеси менен крышкасы башка чет мамлекеттен алат экен. Бир товардын полный бизден чыгып кете албайт экен. Бир бутагы сөзсүз бир чет мамлекеттен келип турат экен да. Ноябрда көтөрүлгөн. 5 сомдон көтөрүлдү. Азыр эми ар жума сайын бизде понедельник күнү санитарный день иштейбиз. Вторник күнү сөзсүз кошулуп келди товарларга. Не только молочный продукция, башка товарларды коем, ошо доллар несенин көтөрүлүп кетти дагы. Ушуну контролдоп берген немелер болсо жакшы болот эле бизге деле. Россия менен Украинанын урушуна неме кылып атышат, айтып атышат. Если ошонун немесинде доллар өзү негизи да көтөрүлүп кетти. Неме боло турган болсо, если мен азыр ала турган болсом, бир түшүрсөм бир 5 коробкадан түшүрөм. Түшүргөндөн если резко түшүп кете турган болсо, мен банкротко кирип кетишим мүмкүн деп, мен азыр арзан майларды гана сатам, кымбат майды ала албай атам. Базардагы асман чапчыган баалар аз айлык менен жашагандарды түйшүгө салып турат. Тапканыбызды тамак ашка араң жеткизип жатабыз деген тургундар айлык пенсияны жогорулатуу муктаждыгы бар экенин белгилешет. Өзүбүздөн чыккандар кымбаттап кетти. Таладан келди дегендер доллар кымбаттап кетти. Пенсия өзү 5000ге жетпейт. Кымбатчылык болуп атат, эл кыйналып атат. Ону көрүп атабыз. Эмне кылабыз аны? Ошондо бизге арзандатып же пенсияны көбөйтүп берсе, ошондо сүйүнөт элек. 5000, 5,5 пенсия алдым эле, азыр бар май алып, он алып атып эле калбай калды да. Нары бери басабыз, онубузга пул ашпай калат экен. Продуктадан ашпайт экен. Россияда иштеген балдарыбыз да кичинеден пул салып ошолордун кунан кичинеден неме кылып аттык. Эми алам рублям түшүп кетти. Рубльди ала албай атабыз. Банкка барсак рубль жок, сом алгыла деп атат. Не кылабыз эми? Сом ала албай отурабыз. Сом алайлы десек, арзан 80ден, 85ден берип атат. 65ге ham түштү. Ал эми монополияны жөнгө салуу агенттиги азык-түлүк бааларына күн сайын мониторинг жүргүзүүдө. Ушул тапта бааларды турукташтыруу максатында базарда негизги азыктардын болушун камсыз кылуу жумуштары аткарылып жатканы маалымдалат. Жөнгө салуу десе эле бул сөзсүз эле бааларды коюу эмес. Жөнгө салуунун ар кандай түрлөрү бар. Например, базарды ошол товар менен толтуруу. Ошол максатта бүгүнкү күндө Казакстандан буудай алып келинип, биздин Кыргызстандагы заводдордо өзүбүздүн жергиликтүү производительдерди иштетүү жүрүп жатат. Мына бүгүнкү күндө айта турган болсок, мурда 30 ун чыгаруучу заводдон 10га жакын иштеген болсо, бүгүнкү күндө 27 завод өзүнүн ишин жүргүзүп иштеп жатат. Мына Ошто бир завод, Ош областында Кара сууда жана өзгөндө заводдор арзан баада унду чыгарып жатат. Алар 10%ке, алардын рентабельности 10%ке дагы жетпейт. Бул деген баанын кескин көтөрүлүшүнө жол бербейт деген маани болот да. Кыргызстанда баа саясаты доллардын курсуна байланган. 2 апта мурда 85 сомдун тегерегинде сатылып жаткан доллар акча алмаштыруучу жайларда 10 мартка карата 106 сомго жетти. Мындан улам азык-түлүктүн бааларында өзгөрүү болуп турушу күтүлөт. Асель Садокова, Илимбек Турсунбай уулу, Регион телеканалы, Ош шаары. Жогорку кеңештин бүгүнкү жыйынында экономика жана коммерция министри Данияр Амангелдиев өлкөдөгү экономикалык абал боюнча маалымат берди. Анын айтымында быйылкы жылдын январь-февраль айларында ички дүң продукциянын көлөмү алдын ала баалоо боюнча 90 миллиард сомдон ашып, 2021 жылдын ушул мезгилине салыштырмалуу 2%га өскөнү байкалган. Кумтөргенин эсепке албаганда үстүбүздөгү жылы январь-февралында ички дүң продукциянын көлөмү 86 миллиард сомдон ашып, 2,8%га өскөн. 2022 жылдын январь-февраль айларында өнөр жай өндүрүшүнүн көлөмү 47 миллиард сомдон ашып, былтыркы жылдын январь-февралына салыштырмалуу 1,5%га азайган. Ошондой эле ал министрлер кабинети азыркы геосаясий окуяларга байланыштуу өкмөттүн антикризистик программасы иштелип чыкканын айтты. Кыргызстандын аймагындагы менчик бала бакчалардын баары текшерүүдөн өткөрүлөт.
Бул тууралуу Илим министрлиги билдирди. Мекеменин маалыматына караганда текшерүү тууралуу чечим кабыл алууга Бишкектин четиндеги Ала Тоо конушундагы менчик бала бакчалардын бириндеги окуя түрткү болду. Бул окуяга байланыштуу министрлик тийиштүү мамлекеттик органдар менен биргеликте республикадагы менчик бала бакчалардагы балдардын коопсуздугун камсыз кылуу жана лицензиялык талаптарды сактоо боюнча ишмердүүлүгүнө мониторинг жүргүзүүнү пландоодо. Ала Тоо конушундагы бакчалардын биринде 5 жашар наристе сабалганы тууралуу маалымат интернетте тараган. Министрлик бул бала бакчага лицензия берилбегенин, эгер мыйзамга каршы иш аныкталса ээси жоопко тартыларын, ата-эне баласын менчик бакчага берип жатканда анын документтерин, уруксат кагаздарын текшерип келишим кабыл алышы керектигин эскертти. Жалал Абад шаарындагы социалдык кызматкерлер автобус каттамдарына бекер жүрө алышат. Эгер бул демилгени шаардык кеңештин депутаттары колдоп берсе, учурда бул боюнча иштер жүрүп жаткандыгы айтылды. Ал эми социалдык кызматкерлер болсо бир күндө эле 5-6 коомдук транспортко түшүүгө туура келет. Бул көрүнүш кызматкерлердин маянасынын көпчүлүгү жол акысына кеткендигин айтышат. Толгураак кабарчыбыз сөз кылат. Жалал Абад шаардык эмгек жана социалдык өнүктүрүү башкармалыгында иштеген социалдык кызматкерлерге коомдук транспортту акысыз кылуу демилгеси көтөрүлүп жатат. Бул маалыматты жергиликтүү бийлик өкүлдөрү тастыкташты. Жалал Абад шаарынын биринчи вице-мэри Азамат Раматилаевдин айтымында азыркы тапта социалдык кызматкерлердин жол акысынын чыгымы эсептелип жатат. Соц кызматкерлердин эң негизгиси биз эмгек акысынын аздыгын эске алдык. Ошону эске алуу менен биздин өзүбүздүн муниципалдык автобустарда бекер жүрүү боюнча сунуш болуп, ошону шаардык кеңештин кароосуна жибердик. Кудай буюрса биздин депутаттарыбыз деле аны карап беришет. Эгерде карап берип токтом чыгып калган болсо, андан кийин ошо шаарыбыздагы биздин муниципалдык автобустарда бекер жүрүүгө мүмкүнчүлүк пайда болот аларга. Жалал Абад шаардык эмгек жана социалдык өнүктүрүү башкармалыгында жалпы 32 социалдык кызматкер эмгектенет. Быйыл 32 кызматкердин тең маяналарына 2000 сомдон кошулган. Жол акы боюнча каралып жатканы соц кызматкерлерди кубандырган. Өзүбүздүн жаныбыздан жол киребизди төлөп, бир күндө 7 же 6 карыяга бара турган болсок, биз ар бирине күнүгө базарга барабыз. Кээде маршрутка менен барабыз, кээде заготовка кылганыбызда такси жалдайбыз. Таксида дагы ошо мешок картошкаларды алганда, уун май алганда биз такси менен келебиз. Ор нерсени көтөрө албайбыз да. Жалал Абад шаарында жалпы 8 автобус каттамда иштейт. 1 класстан 6 класска чейинки жана пенсия курагындагы шаар тургундарын бекер ташышат. Ал эми социалдык кызматкерлерди дагы бекер ташуу бул муниципалдык автобазаны чыгымга учуратат дешет. Бизде окуучуларды бекер ташыгандан кийин жалаң гана окуучулар менен пенсионерлер чыгат. А калгандары бизде бүт маршрут такси менен кеткен үчүн бизде киреше аз болду. Тем более азыр ушул планировка боюнча кете турган болсо, соц тармагындагы кызматкерлердин бекер кошо турган болсо, анда чыгаша өтө көп болуп кетет дагы. Эгерде булар шаардык кеңеш колдоп берип, жергиликтүү бюджеттен компенсация катары ошолордун соц тармакта иштегендердин чыгашасын бизге как компенсация катары кош бере турган болсо, анда биз иштегени макул. Биз бул жерден алардын эсептеп чыгабыз. Чындыгында канча акча коротушуп жүрүшкөн. Ошол акчаны биз биздин муниципалдык автобазага ошол сумманы компенсировать этип беришибиз мүмкүн. Ошол жолу менен алардын баягы кичине болсо дагы муктаждыгын чечебиз деген оюбуз бар да. Жергиликтүү бийлик кезектеги сессияга бул маселени алып чыгат. Ал эми депутаттар колдоп берсе, социалдык кызматкерлер автобус каттамдарында бекер жүрө алышат. Бирок бул маршруттук каттамдарга тиешеси жоктугу маалымдалды. Айбек Исабеков, Аскар Маматисаков, Регион. Кыргызстандыктар бул айда 3 күн катары менен эс алат. Ал 21 март Нооруз майрамы менен байланыштуу. Майрам дүйшөмбүгө туура келгендиктен 5 күндүк график менен иштегендер 19, 20 жана 21 мартта эс алышат. Ошол эле учурда 26 март ишемби иш күн. Себеби 26 марттын эсебинен 6 январь эс алуу күнү деп жарыяланган. Башкача айтканда өлкө жарандары 3 күн эс алганы менен 5 күн иштешет.
UFC уюмунун чемпиону Валентина Шевченко кийинки беттешине ысык көлдө даярдануу эң ыңгайлуу болуп жатканын билдирди. 11 июнда кийинки титулду коргоо үчүн машыгуу жана толуктоо үчүн укмуштуудай жер деп социалдык тармактагы баракчасына жазып, ысык көлдө түшкөн сүрөттөрүн жүктөдү. Валентина Шевченко чемпиондук намын 11 июнда бразилиялык Тайлы Сантоска каршы коргойт. Алдын ала маалыматтар боюнча турнир Сингапурда өтүшү мүмкүн. Урматтуу телекөрүүчүлөр, күндөмү маалыматтык программабызды социалдык тармактардан күзөтүп барыңыздар. Ал үчүн Регион телеканалынын Facebook жана YouTube каналдарына катталып, акыркы жаңылыктардан кабардар болуп туруңуздар. Ошондой эле Одноклассники социалдык баракчасынан да көрсөңүздөр болот. Бүгүнкү чыгарылышты мына ушул жаңылыктар толуктады. Кийинки эфирден амандашканча сак саламатта туруңуздар.